Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына зым тартуу иши ушул тапта Баткендин Лейлек районунун Максат айылынын аймагында жүрүүдө. Азыркы күнгө чейин Кыргыз-Тажик чек арасынын дээрлик 116 чакырымына зым тартылды. 12 ноябрга карата Баткен облусу боюнча 115 километр 958 метр аралыкка зым тосулду. Анын ичинен Баткен районунда 84 километр 806 метр, Лейлек районунда 31 километр 152,5 метр чек ара тосулду. Облустук бийликтин маалыматына караганда чек ара тосмосун бойлой 176 чакырым жол салынды. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов Лейлек районунун аймагында Кыргыз-Тажик чек арасын демаркациялоо иштеринин жүрүшүнөн кабар алды. Чек араны демаркациялоо иштерин илгерилетүү максатында жергиликтүү бийлик органдары тарабынан чек ара сызыгынан өткөн аймактарды турак үй, короо жай, бак дарактардан тазалоо жумуштарын үзгүлтүксүз аткарылып келет. Анын ичинде турак үй, мал сарай, ашкана, мончу сыяктуу кыймылсыз мүлктөр жана коммерциялык багыттагы объекттер бар. Бул багытта көз карандысыз эксперттер объекттерге баалоо жүргүзүүдө. Жарандар бул иш аракеттерге түшүнүү менен мамиле жасоодо.